affects female genitalia. Вирус аялдардын да эркектердин да жыныстык системасына таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул жабдуу адамдын папиллома вирусун текшерүү үчүн кындын үлгүлөрүн чогултуу үчүн иштелип чыккан. Аны аялдар үй шарттарында эле өз алдынча колдоно алышат. Айрым учурларда адамдарды илимий изилдөө үчүн 5 мл кан тапшырууга көндүрүү кыйын болушу мүмкүн. Илимсиз сапаттуу медицина болушу мүмкүн эмес. Казакстанда күнүнө орто эсеп менен 4 аял жатын моюнчасынын рагы дарты аныкталат. Күн сайын ал оорудан 2 казакстандык аял каза болот. Ал өлкөдө аялдар арасында таралган онкологиялык оорулардын арасынан 2-орунда турат. Анан дагы жыл сайын ал сандар өсүп бара жатат. Ооруну айыктырууга жана алдын алууга боло тургандыгына карабастан, көптөгөн аялдар жардам алууга өтө эле кеч кайрылышат. Жатын моюнчасынын рак оорусунун негизги себеби адамдын папиллома вирусу ЖВПЧ. Ал көбүнесе жыныстык катнаш аркылуу жугуучу инфекция. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ВПЧны жыныстык катнаш аркылуу жугуучу эң кеңири тараган вирус деп атаган. Вирус көпкө чейин байкалбай калышы мүмкүн, бирок ал организмде 2 жылдан ашык кармалып, иммундук система начарласа, ал кийинчерээк рак келдетине алып келген ракка чейин өзгөрүүлөрдү пайда кылышы ыктымал. Казакстан окумуштуусу Гүлжанат Аймагамметова өзүн 10 жылдан бери ушул көйгөйдү арнап келет. Анын изилдөөлөрү Казакстанда адам папиллома вирусунун жайылуу масштабын аныктоого, анын аялдардын ден соолугуна тийгизген таасирин түшүнүүгө жана кесепеттүү жоготуулардын алдын алуунун натыйжалуу жолдорун табууга багытталган. 80% of our population will be infected. Калкыбыздын 80% өмүрүндө жок дегенде бир жолу адамдын папиллома вирусун жуктуруп алат. Илдетти жуктуруп алуу тобокелдиги абдан жогору. Жакшы жаңылыгы, эгерде иммундук системасы жетиштүү күчтүү болсо, организм адатта 12-24 айдын ичинде вирус менен өзү эле күрөшө алат. Биздин организм инфекция менен өзү эле күрөшөт, бирок вирус 2 жылдан ашык сакталып калган учурлар бар. Адатта андай көрүнүш көбүнесе иммунитети начар адамдарда кездешет. Мындай учурларда ВПЧ жатын моюнчасында ракка чейин өзгөрүүлөрүн алып келиши ыктымал. Вирус аялдардыкы сыяктуу эле эркектердин да жыныстык системасына таасир тийгизиши мүмкүн. Female genitalia and genital human genitalia because it can affect also male patients. I'm not just a researcher or a teacher, I'm also practicing as an obstetrics and gynecology specialist. Мен илимий изилдөөчү жана мугалим гана эмесмин. Мен аны менен катарлаш иштеп келген акушер-гинекологмун. Күн сайын кабыл алуу учурунда адам папиллома вирусун жуктуруп алгандарды, ракка чейинки өзгөрүүлөрдү өнүгүп келе жаткан бейтаптарды көрөм. Бактыга жараша бизде ошол өзгөрүүлөрдүн жатын моюнчасынын рагына айланып кетишинин алдын алууга мүмкүндүк берген так диагностикалоо жана алдын алуу ыкмалары бар. Мен жатын моюнчасынын рагы рактын алдын алууга мүмкүн болгон аз сандагы түрлөрүнүн бири экенин түшүнгөндүктөн, ошол көйгөй боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзө баштагам. Ал илдеттердин келип чыгуусуна 95% ВПЧ инфекциясы себеп болот. Демек, вирустун алдын алуу же жок кылуу аркылуу биз рактын өнүгүшүн токтото алабыз. In Kazakhstan. Currently there is an ongoing vaccination program against HPV and there is a lot of different materials in the social media. Казакстанда адам папиллома вирусу канчалык кеңири тараганын изилдөөнү чечүү менен долбоорду 10 жыл мурун баштаганбыз. Бүгүнкү күндө өлкөдө ВПЧга каршы эмдөө программасы бар. Социалдык тармактарда медициналык кызматкерлерден, саламаттыкты сактоо министрлигинен жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан көптөгөн маалыматтар жайгаштырылган. Бирок жакынкы аралыктарда эле коомчулуктун жатын моюнчасынын рагын пайда кылган адам папиллома вирусу экенин билген эмес. Биз аталган изилдөөнү баштаганыбыздын себеби өлкөдө рактын ушул түрү менен ооругандардын саны тынымсыз өсүп жатканы болгон. Маселен, 2020 жылы жатын моюнчасынын рагы дарты 1800гө жакын аялга коюлган. 2022 жылы ал көрсөткүч 1900гө жеткен. Ал эми 2023 жылы алардын саны 2030га чейин көбөйүп кеткен. 2030 women suffering from cervical cancer in Kazakhstan.
Казакстанда адам папиллома вирусу канчалык кеңири тараганын түшүнүү үчүн Гүлжанат Аймагомедованын командасы өлкө боюнча чыныгы илмий экспедицияга жөнөгөн. Алар Казакстандын ар кайсы аймактарындагы аялдардан 3000ден ашык үлгү чогултушкан. Ар бир райондо өнөктөш дарыгерлер бейтаптарда мазок алып, андан соң температуралык кыргакты сактоо менен үлгүлөрдү атайын транспорт менен Астанадагы лабораторияга жеткиришкен. Лабораторияда үлгүлөрдөн вирустун ДНКсы бөлүнүп алынган жана анын бар экендиги ПТР тесттеринин жардамы менен алардын бар же жоктугу аныкталган. Окумушту алар зыяндуу шишиктердин пайда болушуна алып келген ВПЧнын эң коркунучтуу 14 түрүн издешкен. Жыйынтыктар тынчсыздануу жараткан. Репродуктивдүү курактагы аялдардын 39% вирустун жок дегенде бир түрүн жуктуруп алган. Айрымдары бир эле учурда ВПЧнын бир нече түрүн жуктурушкан. Алдагы жатын моюнчасынын драгына кабылуу коркунучун кыйла жогорулатат. Мына ошол маалыматтар Казакстандагы алгачкы расмий цифралар болгон жана дал ошол маалыматтар жатын моюнчасынын драгын алдын алуу жана ВПЧга каршы эмдөөнү киргизүү боюнча мамлекеттик стратегиянын негизин түзгөн. Ушул долбоорго чейин Казакстанда актуалдуу маалыматтар дээрлик жок эле. Бар болгондору болсо айрым аймактарга гана тиешелүү болчу жана алар дагы эскирип калган эле. Изилдөөнүн максаты ар кандай географиялык жана демографиялык шарттарды эске алуу менен толугураак маалымат алуу болгон. Мен долбоорго студент медик кезимде катышкам. Ал менин окуу изилдөөмдүн бир бөлүгү болгон. Дарыгерлер менен бирге иштедик. Мен бейтаптардын макулдугун алууга жардам бердим. Андан кийин дарыгерлер үлгүлөрдү алышчу. Андан ары мен цитологдор жана лаборанттар менен иштештим. Биз адамдын папиллома вирусунун ДНКсын бөлүп алып, аны канчалык кеңири тараганын талдадык. Бирок долбоор лабораториялык сыноолорго гана тиешелүү болгон эмес. Ал бизге Казакстандагылар ВПЧны кандай кабылдай тургандыгы тууралуу түшүнүк берди. Биз аялдардын текшерүүдөн өтүшүнө эмне тоскоол болуп жатканын жана эмне үчүн эмдөөдөн баш тартышаарын көрдүк. HPV overall among Kazakhstani population because it helped us to understand what is the barriers towards the vaccination, towards the screening. Бул долбоор 2024 жылдын аяк 10 айындагы эмдөө боюнча улуттук программаны ишке киргизүү үчүн бекем негиз болгон. Ошондой эле ал бизге Казакстандагы аялдардын жалпысынан алганда эмдөөгө кандай көз карашта экенин жакшы түшүнүүгө мүмкүндүк берген. Кошумчалай кетсек, изилдөө, мисалы, ВПЧ тестин стандарттуу мазок тестине кошуу жана камтоону кеңейтүү аркылуу учурдагы скрининг системасын кантип жакшыртууга болоорун аныктоого жардам берген. For example, co-testing of HPV and also recruit more patients to attend cervical cancer screening. Биз жөн гана текшерүү жүргүзүү эмес, аялдарга вирустун алдын алуу боюнча маалымат жеткирүү канчалык маанилүү экенин көрө алдык. Скрининг эмне үчүн керек жана аны бейтапканада үзгүлтүксүз өтүп туруунун маанилүүлүгүн да түшүндүрүп бердик. To attend annual screening in hospitals. During the project, we collected cervical samples into specific. Долбоордун жүрүшүндө биз жатын моюнчасынан үлгүлөрдү Эппендорфтор деп аталган атайын пробиркаларга чогулттук. Ал биоматериалды сактоо үчүн арналган чакан сыйымдуулуктар. Үлгү ошондой пробиркага салынып, бекем жабылып, муздаткычта тоңдурулат. Бардык үлгүлөр анонимдүү болушу керек. Алар шифрленет жана уникалдуу код ыйгарылат. Аларды лабораторияда иштетүүгө чейин муздаткычта сактайбыз. Андан ары үлгү атайын суюктукта суюлтулат. Ал дагы аны ПЦР жабдууларында иштеп чыгуу үчүн жасалат. Бул жерде долбоордун алкагында сиз лабораториялык процедуралар кандайча аткарылып жатканын көрө аласыз. Бүгүн мисалы кан үлгүсүн алдык. Пробиркада кан жана сыворотка бар. Сыворотканын атайын жабдууларды колдонуу менен кылдаттык менен бөлүп алуу керек. Андан кийин Эппендорфка кайрадан коюлат. Андан кийин биз аны же тоңдурабыз, же планыбызга жараша андан ары ишке киргизебиз. In the Eppendorf tube for further freezing or processing. It depends on our plans. Then after we Сыворотканы толугу менен бөлүп алгандан кийин лейкоциттерди бөлүп алуу жана андан кийин ДНКны алуу үчүн калган канды центрофугага салабыз. Separate leukocytes and perform DNA extraction.
Жатын моюнчасынын рагына каршы коргонуунун далилденген эки жолу бар. Биринчиси адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө, экинчиси үзгүлтүксүз текшерүүдөн өтүп туруу. Бүгүнкү күндө Казакстанда 30 жаштан 70 жашка чейинки аялдарды скринингдик текшерүү жагында мамлекеттик программа бар. Аларга ар бир 4 жылда бейтапканада акысыз текшерүүдөн өтүү сунушталып турат. Анын жардамы менен ракка чейинки өзгөрүүлөрдү алгачкы этапта аныктоо жагында жардам берилет. Иш жүзүндө скринингдик программада каралган аялдардын санынын жарымынан аз эле катышат. Көрсө көбү гинекологко баруудан качышат экен. Ошол себептен доктор Аймагометованын командасы башка вариантты сунуштоодо. The future project that we would like to implement is related to cervical self-sabotage. Биздин кийинки ишке ашууну ниеттенип турган долбоорубуз жатын моюнчасынын рагын скринингден өткөрүү үчүн үлгүлөрдү өз алдынча чогултууга байланыштуу. Ал үчүн аял өзү мазок ала алган атайын топтомдор керек. Башкача айтканда анын ооруканага баруусунун кажети жок. Бардыгын үйдө тынч, ага ыңгайлуу шартта жасоого болот. Бул жерде кийинчерээк ВПЧ тестин өткөрүү үчүн кындын үлгүлөрдү чогултуу үчүн атайын иштелип чыккан жабдуулардын бири турат. Ал коопсуз жана колдонууда да жеңил. Ичинде эпителий клеткаларын чогултуучу жумшак, кичинекей щетка бар. Андан кийин жабдуунун оозу жабылат. Аны тоңдургучка сактоого болот. Whenever we need to perform laboratory analysis, we'll just take this sample from the device and dissolve. Анализ алууга убакыт келгенде биз үлгүнү алып, мындай болгон атайын суюктукта эритип, андан ПЦР тести үчүн ДНКны бөлүп алабыз. And then from the diluted liquid, we can perform DNA extraction and further PCR tests. Учурда укмуштуулар тобу аялдардын өздөрү үлгүлөрдү топтоосу казакстандык аялдар үчүн канчалык ыңгайлуу, түшүнүктүү жана алгылыктуу экенин түшүнүү үчүн изилдөө жүргүзүүдө. Эгерде оң жыйынтык чыкса, анда ал ыкма улуттук программага киргизилиши мүмкүн. Демек ал скрининг жеңилирээк же жеткиликтүү болот дегенди билдирет. Изилдөө тобунда жатын моюнчасынын рагын алдын алууга багытталган башка демилгелер дагы бар. Укмуштуулар үчүн аялдардын ден соолугун коргоо жаатындагы бардык демилгелер эл аралык сунуштарга ылайык келиши маанилүү. Команданын жасап жаткан ар бир кадамы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму белгиленген. 2050-жылга карата жатын моюнчасынын рагын коомдук ден соолук үчүн коркунучу катары толугу менен жок кылуу деген жалпы максатка жетишүүгө кочкон салымы болуп саналат. Гүлжанат Аймагометова Актөбөдөн, ал орто мектепти да, медициналык университетти да ошол жактан аяктаган. Андан соң жергиликтүү медициналык мекемелерде акушер-гинеколог болуп иштеп, андан кийин чет өлкөдөн билимин улантып, эл аралык клиникада тажрыйбалык такшалуудан өтүп, Казакстанга жаңы тажрыйба, билим менен кайтып келген. Астанага көчүп келүү маанилүү окуя болгон. Мындан 18 жыл мурун Борбордо медициналык кластердин алгачкы клиникалары ачыла баштаган. Гүлжанат жаңы заманбап ооруканалардын биринде иштеп, сабак берип, илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн. I studied medicine during the difficult period. Үй бүлөмдө окумуштуулар жок, бирок өмүрүн медицинага арнаган бир нече адамдар бар. Балким менин кесип тандоого алардын тажрыйбасы таасир тийгизгендир. Үй бүлөм менен дарыгер болгонума кубанышат. Үйдө дарыгер болгондо дайыма жакшы, анткени баарыбыз эле адамбыз, кээде медициналык жардамга муктажбыз дешет. Start thinking about research. There are no scientists in my family, but I have several persons who also dedicated their life to medicine, and maybe their experience. Үй бүлөдө үчөөбүз, мен, жолдошум жана уулум. Алар менин илимий ишимди толук колдошот. Алар менин сыймыктанаарын билем. Ал эми жумушка көбүрөөк убакыт бөлүшүм керек болгондо, алар дайыма түшүнүп колдоп турушат. Ошонусу үчүн мен аларга абдан ыраазымын. My research activities, and I know that my family, they are proud of me. So my family consists of 3 persons. It's my husband and my son. Whenever I need to Карьерамдын башында туура жолдо баратамбы, ката кетирип жаткан жокмунбу деп күмөн санаган учурларым болгон. Кээде илимди таштап кетейин деп да ойлочумун.
Кыязы ал ойлор тажрыйбанын аздыгынан жана мени туура жолго багыттай турган насаатчынын жоктугунан келип чыккан чыгар. Бирок 10 жылдан бери университеттин медицина мектебинде иштеп жатам. Андай ойлор да жаралбай калды. Now, since 10 years I'm working at University School of Medicine, I have never met this thought about leaving science. Гүлжан Атаймагамедова жумуш менен жеке жашоонун ортосунда тең салмактуулукту издебейт, анткени ага муктардык жок экенин сезет. Деңиз жээгиндеги эс алуу учурунда да ал ноутбугун ачып, отчет тоңдоп, илимий макаланы түзөтүп же рецензенттердин комментарийлерине жооп бере алат. Ал үчүн илимий иш басылбаган ички кызыгуусу. Жөн гана үйүнүн жанындагы жээкти бойлой басып сейилдөө же тамак жасоо жаңы күчкө толуп, жаңы дем менен ишке киришүүгө жардам берет. I cannot separate my personality from doing research. That's why any research... Кыйынчылыктар тууралуу айта турган болсок, илимий иште алар аз эмес, бирок мен негизги экөөнү белгилейт элем. Биринчиси каржылоо. Олуттуу изилдөөлөрдү жүргүзүү, белгилүү бир максаттарга жетүү, керектелүүчү материалдарга, командага акы төлөө үчүн каражат керек. Экинчи маселе биздин өлкөдөгү изилдөө маданиятынын жоктугу. Бейтаптарда медициналык кызматкерлер да көп учурда эксперименттерге катышууга даяр эмес. Айрым учурларда адамды былжыр чилдин суюктугунан же 5 мл кандын кичинекей үлгүсүн берүүгө ынандыруу өтө кыйын. Анткени ал эмне үчүн зарыл экенин түшүнбөйт. Бизге ал мамилени өзгөртүү жана изилдөө маданиятын өнүктүрүү үчүн убакыт керек сыяктуу. Professionals, they are not ready to take part in research. Sometimes it's difficult to convince them to donate a small piece of mucus as a sample or... Биз алектенип жаткан изилдөө ал чоң мозаиканын бир бөлүгү. Дүйнөлүк илим көптөгөн фрагменттерден турат жана алардын ар бир ар кайсы өлкөлөрдө жасалган иштердин натыйжасы. The research culture in our country to develop the research culture. Research that we do is a kind of puzzle, because the global research consists of small puzzles. Казакстандык окумуштуулардын салымы жергиликтүү коом үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбордук Азия аймагы жана дүйнөлүк илим үчүн маанилүү экенине ишенем. Казакстан эл аралык илимий картадан татыктуу орун алсын десек, илим менен алектенип окумуштуулардын санын көбөйтүшүбүз керек. National level, of course, we have to continue doing science and to have more researchers, because science is one of the important thing in human life. Анткени илимсиз күчтүү медицина болбойт, илимсиз экономикалык өсүш болбойт. Илим гана бизди өнүккөн өлкөнүн деңгээлине жеткире алат. Bring us to become a developed country. Гүлжан Атаймагамедова бир нече ири гранттарга билдирме жөнөткөн. Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлигине жана Билл жана Меллинда Гейтс фондуна. Ал жатын моюнчасынын рагын алдын алуу боюнча демилгелерин иш жүзүндө ишке ашырууга умтулат. Окумуштуу үчүн билимий жана илимий фактылар менен бөлүшүү абдан маанилүү. Гүлжан элем учурда интернетте ишенимсиз маалыматтар көп болуп турганда коом менен сүйлөшүшү керек деп ишенет. Өзүнүн студенттери менен биргеликте кыска видеолорду жаратып келет. Аларда адамды папиллома вирусуна каршы эмдөө жөнүндө, анын көрсөткүчтөр, мүмкүн болуучу терс таасирлери жана бул вакцина рактын алдын алууга кандайча жардам берери тууралуу жөнөкөй тилде жана так баяндап беришет. Команда мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдар ишенимдүү жана маанилүү маалыматты алуусу үчүн видеолорун социалдык тармактарда жайгаштырып бөлүшүп келет. Participation in conferences are important as well. Жалпысынан алганда Казакстанда изилденүүгө тийиш болгон багыттар али көп. Бизде дагы деле көптөгөн маанилүү темалар боюнча илимий маалыматтар жетишсиз. Ошондуктан биздин өлкөдө ишке ашырылган ар бир изилдөө баалуу. Ал билимди кеңейтүүгө, саламаттыкты сактоонун деңгээлин жана калктын турмуш шартын жогорулатууга жардам берет. In many research questions and by doing different types of research that has never been done before in Kazakhstan. In Kazakhstan, there are many fields that should be filled. Мен бул жерде адамдын ден соолугуна байланыштуу илимдер тууралуу айтып жатам. Жаш окумуштуулар менен иштешип, аларга илимге болгон сүйүүсүн бекемдөөгө мүмкүнчүлүгүм бар экени менин эң чоң жетишкендигим деп эсептейм. I'm talking about life science. I believe the
greatest achievement is a desire to do science, is a work with the young scientists to make them to be in love with the science. Ал өлкөнүн келечегине, жаңы муундун келечегине, коомубуздун саламаттыгына кошкон салым. Казакстанда дарыланып гана тем болбостон, изилдөөчүдөй ой жүгүрткөн врачтар пайда болгондо, ал илим үчүн сыяктуу эле медицинанын өнүктүрүү, күчтүү саламаттыкты сактоо системасын куруу үчүн да алга ташталган кадам. Only it's future of our medicine in Kazakhstan and proper health care for the society. It is the first time that we investigate the prevalence of HPV. Бул адам папиллома вирусунун онкогендик түрлөрү. Калк арасында канчалык кеңири таралганын изилдеген Казакстандагы эң биринчи изилдөө. ВПЧ эмдөөсүнө ишенбөөчүлүктүн себептери жөнүндө маселе биринчи ирет көтөрүлүп жатат. Кошумчалай кетсек, долбоордо казакстандык аялдар арасында өздөрү скрининг топтоосу канчалык ыңгайлуу жана эффективдүү экени бааланат. Гүлжанат Аймагомедова Казакстан элиминин жүзү. Анын долбоорлору ар бир аялдын жашына, жашаган жерине жана киреше деңгээлине карабастан, рактын эң кеңири таралган түрлөрүнүн биринин өзүн коргой алуусуна багытталган. Ал үчүн окумуштуу медициналык гана эмес, маданий психологиялык чечимдерди да издөөдө. Доктор Аймагомедова бүгүн аялдарга кам көрүү менен эртеңки күндүн бекем пайдаланын төптөп жатканыбызга ишенет.